Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар, республикалык штабтын пресс борборунда Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө болгон эпидемиологиялык абал тууралуу Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министринин орун басары Каратаев Мадамин Мусаевич маалымат бермекчи. Брифингди түзүүдөн ЛТР, КТРК, Лото 24, Пирамида, 5-канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ошондой эле ЛФМ, 1-радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан жана ЛТРдин YouTube каналынан, Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, НТРК, ЛТР жана 1-радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Анда эмесе, Мадамин Мусаевич, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. 23 июнь 2020 жылга карата маалымат. Бир сутка ичинде жалпысынан 33 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Бишкек шаарынан 8 бейтап, Чүй областынан 12, Ош шаарынан 6, Нарын областынан 3, Жалал-Абад областынан 4 бейтап айыгып чыкты. Кайталап алынган анализдердин жыйынтыгында тест болуп чыккан бейтаптарды биз ооруканадан чыгардык. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпы 2054 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Бир сутка ичинде тилекке каршы коронавирус инфекциясынан бир бейтап каза болду. Кыргыз-Түрк ооруканасынан 1964 жылкы туулган бейтап оорунун бүт аракеттердин жыйынтыгына карабай кече биологиялык өлүмгө каза болду. Жалпысынан республика боюнча 41 учур катталды. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мен Саламаттык сактоо министрлигинин атынан ушул бейтаптын туугандарына көңүл айтам. Кайрат кылыңыздар. 2020 жылдын бүгүнкү 23-июнуна карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 163 учуру катталды. Бишкек шаарында 94, Чүй областында 22, Ош шаарында 16, Ош областында 9, Нарын областында 7, Жалал-Абад областында 13, Баткен областында 1, Талас областында 1 учур. Кыргызстанда тастыкталган COVID инфекциясынын жалпы саны 3519-га жетти. Анын ичинде Жалал-Абад областында 246, Ош областында 351, Ош шаарында 378, Чүй областында 467, Бишкек шаарында 1242, Баткен областында 44, Нарын областында 457, Ысык-Көл областында 60, Талас областында 34 учур, Соль-Илецкий, Россия Федерациясынан 119, 100 курсант жана 21 Кыргызстандын жарандары катталды. Бир сутка ичинде коронавирус жуктуруп алган медициналык кызматкерлердин саны 22 кишини түздү. Анын ичинен Бишкек шаарынан 11, Чүй областынан 9, Ош шаарынан 2 медициналык кызматкер. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 604 учур катталды. Алардын ичинен бир суткада 2 медициналык кызматкер ооруканадан айыгып чыкты. Жалпысынан 389 медициналык кызматкер ооруканадан айыгып чыкты. Ооруканага жаткырылгандардын абалы боюнча бүгүнкү күндө стационарда 607 бейтап жатат. Анын ичинен 45-и оор абалда, 10 жандандыруу бөлүмүндө жатат. 174 бейтаптын абалы орто, канаттандырарлык 388. Бир сутка ичинде жасалган изилдөөлөрдүн саны 4520-га жетти. COVID-19 лабораториялык жактан тастыкталган оорулуулар менен байланышта болгон жактардын саны 14148-ди түздү. Уважаемые соотечественники, позвольте представить информацию на 23 июня 2020 года. За последние сутки из стационаров республики выписано 33 пациента с ранее подтвержденным диагнозом. Из них в городе Бишкек 8, Чуйской области 12, городе Ош 6, Нарынской области 3, Жалал-Абадской области 4.
При выписке результаты анализов на коронавирус у всех отрицательные. Всего за все время выписано выздоровлением по стране 2054 пациента. За сутки, к сожалению, в стационаре республики зарегистрировано 1 смертный случай от коронавирусной инфекции. В кыргызско-турецкой больнице 1 женщина 64 года рождения. Итого зарегистрировано 41 случай от смерти COVID-19. Воспользуясь случаем, хотел бы от имени Министерства здравоохранения выразить глубокое соболезнование семье этой женщины. На 23 июня по республике зарегистрировано 163 новых подтвержденных случаев. В городе Бишкек 94 случая, в Чуйской области 22, в городе Ош 16, в Ошской области 9, в Нарынской области 7, в Джалабадской области 13, в Баткенской области 1 случай и в Таласской области тоже 1 случай. В Кыргызстане всего зарегистрировано за весь период 3519 подтвержденных случаев. Из них в Джалабадской области 246, Ошской 351, в городе Ош 378, в Чуйской области 467, города Бишкек 1242 случая, в Баткенской области 44, в Нарынской области 457, Иссык-Кульской области 60, в Таласской области 34, среди прибывших из Солилецка 119, военнослужащие Российской Федерации 100, прибывшие из Российской Федерации 21 граждан Кыргызстана. Среди медицинских работников за сутки зарегистрировано 22 новых случаев. Из них в городе Бишкек 11, в Чуйской области 9, в городе Ош 2. Общее количество медицинских работников составляет 604 случая, из которых за сутки выписаны из стационаров 2 медицинских работника. Всего по республике выписано с выздоровлением 389 медицинских работников. В стационаре на сегодняшний день лежат 607 пациентов, из них 45 тяжелое состояние, 174 средней тяжести и удовлетворительное состояние 388. 10 человек находятся в реанимации. За последние сутки проведено исследование 4520. Количество контактных лиц лабораторно подтвержденными больными составило 14 148 человек. Спасибо. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба. О текущей эпидемиологической ситуации по Кыргызстану вас проинформировал заместитель министра здравоохранения Кыргызской Республики Каратаев Мадамин Мусаевич. А прямой эфир брифинга вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Лото-24, Пирамида, 5 канал, через областные медиацентры, Кыргызское национальное информационное агентство Кабар, а также на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР и в Фейсбуке на страницах Кыргыз Өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР и Биринчи радио. Спасибо за внимание.